18-июнга карата Волкейджи сайты даярдаган жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Талас суусуна 90 жаштагы эркек киши чөгүп кетти. Маалыматка караганда ал 16-июндан тарта дайынсыз болуп жаткан. Туугандары өз алдынча издөө иштерин жүргүзүп, акыры УКМКга кайрылышкан. 17-июнда издөө иштерине жалпы жонунан 20 куткаруучу тартылып, карыянын сөөгүн таап милицияга өткөрүп беришти. Чүй облусунда 14 жаштагы өспүрүм сууга чөгүп каза болду. Окуя 17-июнда Чүй районунда болгон Шамшы суусуна 14 жаштагы бала түшүп кеткендиги тууралуу маалымат 112 кызматына келип, өспүрүмдү издөөгө жалпы жонунан 55 киши тартылган. Бишкекте Ауди үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу 7 жаштагы кызды сүзүп качып кетти. Окуя кече Каралаев көчөсүндө болгон. Маалыматка караганда жабырлануучу алган жаракатынан улам каза болду. Аталган окуяга шектүү катары 23 жаштагы айдоочу кармалды. Унаа айыптөлөөчү жайга киргизилди. Ош облусуна караштуу Өзгөн районунда зер буюмдарды жана акча уурдаганга шектүү делип 5 киши кармалды. Кылмышкерлер зер буюмдарын жана акчаны кошкондо жалпы 1 миллион 380 миң сом уурдашкан. Шектүүлөрдүн жашаган турак жайын тинтүүгө алган учурда алтын буюмдар далил катары табылган. Бишкек шаарындагы жакында эле оңдоодон өткөн жолдорунан 600гө жакын кудуктун капкактары менен жаанды өткөрүүчү торчолор уурдалган. Анын жалпы баасы 1 миллион 800 миң сомду түздү. Уурдалган буюмдардын бир бөлүгүн подрядчиктер жеке каражатынан орнотту, бирок уурулук уланууда.